Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында нааразы болуп чогулган мигранттар Орусиялык күч органдарын карматты деп айрым мекендештерин айыптап жатышат. Анда кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовдун аты аталган. Кошматов биздин радиого комментарий берип жатып, мындай дооматтар негизсиз деп билдирди. Мындан бир жума мурун орус полициясынын соңку аракеттерине мигранттардын негизги маселелери чечилбей жатканына нааразы болгон 30дай адам чогулган. Алардын 4-төөнү ошол жерден полиция кармап кетип, кийин кое берилген. Бул окуянын өгүнүгүшүн кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы териштирди. Москвадагы кыргызстандык жаран Тилек Талайбеков мигранттардын азыркы абалы, элчиликтин иши тууралуу нааразылыгын айтып, бир канча видео кайрылуу жарыялады. Ал эң оолу тилектеш саналаш мекендештерди элчиликтин алдына чогулууга чакырган. 9-декабрда 30 адам чогулганда уюштуруучулары катары 5 адам камакка алынган. Тилек Талайбеков кармалып чыккандан кийинки видео кайрылуусунда бул боюнча кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовду айыптады. Кыргыз байкелерибиз эле органда иштеген. Ошол жактан бизди көрсөтүп коюптур. Чыкканда бизди паспортубузду алды дагы ошо сүйлөп аткан чогулуп барган балдарды 4-өбүздү, 5-өбүздү преступниктерди кармагандай колдорубузду өйдө көтөрүлүп бүт баарысын буттарысын тепкилеп эмеге салып кетти. Автобуста салып түшүрдү. Биз менен түшкөндө азыр билдимди, ошол эле кыргыз байкебиз, ошол жакта жашыруу милицияда иштеген Улан деген байкебиз түшкөн экен. Ошол байкебиз указания кылганбы, ал менде точный факты жок, бирок ошол байкебиз барып отурган биз менен чогуу. Эмне максатта кылышты муну билбейм, эмне максатта бизден коркушту. Азыр мен аяка баргандан деле коопсонуп калдым биздин посольстводон. Тилек Талайбеков акыркы видео кайрылуусунда коркутуу башталганын айткан. Бирок ким коркутуп жатканын кийин жарыяланарын эскерткен. Ал жерде өзүнүн кызматы менен кыянат кылгандар көп, бизди салып бергендер көп. Азыр деле биз коопсуздук жүрөбүз. Кишилер аркылуу коркутуулар болуп атат. Эртең ар кандай случайлар болушу мүмкүн. Ошол случайлар болуп кетсе, биз видеолорду даярдап койгонбуз, эртең чыгара турган видеолорду. Кимдер ошол бизди подставить эткен, кимдер салып берген, ошол бүттарынан бери айтканбыз. Кимдер бизди салып кайра сүрүп чыгалгандарын көбү айтып атышат. Аябай опасный адамдар менен душмандашып алыңар депчи. Бул нерседен коркпойм. Жок дегенде бирөө айтыш керек. Россияда кыйналып аткан кыргыздарды, эжелерибизди, апаларыбызды, но посольствода кылып аткан нерселерди бүт баарын айтыш керек. Бирөө айтпаса болбойт. Биз мындай дооматтар боюнча Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовго кайрылдык. Ал элчиликке барганын, нааразы болуп чогулгандардын уюштуруучусу катары кокусунан кармалып калганын айтып берди. Орус күч органдарына атайын карматты деген айыпты негизсиз деп билдирди. Барып карап турдум. Менин көпчүлүгүн таанып атам. Булар так интернеттен көрүп чыгып. Кийин бүткөндөн кийин булар чыгып атканда эчтеке чыгып атып чыксам, уже кармап аткан экен балчы. Мен да аралашып калдым да, эмне болуп атачы. Анан кийин продюсерден бери мен да кошулуп калдым. Ошол балдардын уюштурган башчысы мен деп кошуп койду да. Анан мен айттым, мен бул балдарды таанып атам. Мен буларды көрүп жүрөм интернеттен. Мына 2 күн мурун даже далилим бар. Бар жагы жазганмын. Мен эч кандай буларга тиешем жок. Деп анан кийин чыгып кеттим. Анан чыгып кетсем бул балдар ойлоп кетет, что улам байке ошол жерде иштеп жүргөн, аралашып жүргөн, көтөрмө жүрөт, ошол салып кетти деп ойлоп да. Анан мен балдарга айттым, балдар ушул айткан сөзгөн үчүн, жарыялаган үчүн жооп бересиңер. Сиз соттошобуз дедим, жоксо эркече сүйлөшөбүз деп айтышкан. Ким салып берди, именно ким команда берди деген мен бизде териштип атам. Бул мага деле аябай керек болуп атат да. Ушундай баягындай неловкий положение алып кеттим да. Улан Кошматовдон Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен байланышы тууралуу да сурадык. Ал кайсы бир маселелерди чечүүдө ортомчулук кылып акча алат. Уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деген сөздөр боюнча дагы комментарий берди. Бул жакта Кыргыз диаспорасынан ошо ички иштер министрлигине кылмышка каршы күрөш боюнча общественный помощник болуп аябай көп жардам кылып кызматтар аткарып жүргөн. 15 жыл мен жашагандыктан, баардык маалыматтарды билгендиктен, ким жерде иштейт, ким мен менен жумуш жасайт, баарын билип жүргөндүктөн өкүлчүлүккө ушунча жыл жардам берип келген да. Анан менен көбү представителерим деп ойлошот, көбү посольствонун кызматкери деп ойлошот, көбү анда башка жерде ойлошот. Эгер ортомчулук кылган болмосо айтсын, мына ушул күнү улам ушул күнү улам ортомчулук кылган, ушул кара менен ортомчулук кылган, ушул кара менен иштешкен деген маалыматты мен чакырып бетиме айтсын, мен сүйлөшөм бетиме деп, жүзмө-жүз. Эл бар, диаспора бар, чогулабыз. Ал эми жаза берет да. А өзүңүз эмне иш кыласыз Москвада? Кыргыз диаспорасынын турган орунбасары болом. Анан башкачы бул айлык төлөнбөгөн үчүн өзүнүн иштерим бар. Машиналарды коюп, такси, аяк башка да кызмат иштери бар. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев Улан Кошматов боюнча арызданып, расмий кайрылгандар жок экенин айтып берди. Ушул тушта кыргыз милициясына анын эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи.
Бизге келип Улан Кошматов боюнча эч ким арыз менен кайрыла албайт. Ошо Улан Кошматов жөнүндө маргында айтып өткөн бизде андай официально келип кайрылып арыз жүзүндө мындай кайрылуу жок Улан Кошматов боюнча. Диаспорада жүрөт да, действительно ошол жерде активный мүчө болуп жүрөт диаспорада. Жакшылык жамандыктар да жүрөт ошол жакта. Биз Асхат Алиевден өзү тууралуу айтылган доматор боюнча дагы түшүндүрмө сурадык. Кымбат баалуу унаа тээп жүрөт, шектүү топтор менен коюн колтук алышып алган деген сөздөрдү жокко чыгарды. Өзүн таза кызматкер деп ишендиргенге аракет кылды. Ушу милицияга кирген күндөн баштап карьера үчүн иштеп жүрөм. Ушу таза элге кызмат кылайын деп. Буга чейин да ар кандай сөздөр болуп атат. Мен тарапка ар кандай сөздөр болгон. Машина боюнча Бишкекте мурда кайдап жүргөндө машинамды сатып ошонун эле баасына кайракчы биякта машина алгам. Служебный машина жок. Москва аябай чоң, күн түн иштейбиз биякта. Кымбат баалуу эмес. А то, что жана айтып аткан тигилер менен булар менен деген андай болсо эми практика көрсөтөт эле да. Бул жерге келгенде эки чоң уюшкан кылмыштуу топту мындай орусча айтканда разоблачение кылдык. Биздин өзүбүздөн эле ушу мигранттарга күн көрсөтпөй тоноп ар кандай кылмыштарды кылгандардын баарын кармап жаап, азыркы күнү мына чынын айтканда тындай көрүнүштөр жок азыр. Расмий маалымат боюнча Орусияда жүргөн кыргыз мигранттардын саны 1,5 миллиондон ашты. Акыркы учурда Орус бийлиги кыргыз жарандарына мамилени катаалдатты. Жана бул Москва мэри Сергей Собяниндин сындаган билдирүүсүнөн кийин күчөдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагдык студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негиз ошол балдардын уюштурган башчысы мени да кошуп койду да. Анан мен айттым, мен бул балдарды тааныбасам, мен буларды көрүп жүрөм интернеттен. Мына 2 күн мурун даже далилим бар, бар жагын жазганмын. Мен эч кандай буларга тиешем жок деп анан кийин чыгып кеттим. Анан чыгып кетсем бул балдар ойлоп кетет, что Улан байке ошол жерде иштеп жүргөн, аралашып жүргөн, көтөрмө жүрөт, ошол салып кетти деп ойлоп да. Анан мен балдарга айттым, балдар ушул айткан сөзгөн үчүн, жарыялаган үчүн жооп бересиңер. Же соттошобуз дедим, же болбосо эркинче сүйлөшөбүз дедим ачык айтканда. Ким салып берди, именно ким командир деген менде де келишип атам. Бул мага деле аябай керек болуп атат да. Ушундай баягындай неловкий положение алып кеттим да. Улан Кошматовдон Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен байланышы тууралуу да сурадык. Ал кайсы бир маселелерди чечүүдө ортомчулук кылып акча алат, уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деген сөздөр боюнча дагы комментарий берди. Бул жакта Кыргыз диаспорасынан ошо ички иштер министрлигине кылмыштыкка каршы күрөш боюнча общественный помощник болуп аябай көп жардам кызматтарды аткарып жүргөн. 15 жыл мен жашагандыктан, баардык маалыматтарды билгендиктен, ким жерде иштейт, ким мен менен жумуш жасайт, баарын билип жүргөндүктөн өкүлчүлүккө ушунча жыл жардам берип келген да. Анан менен көбү представитель деп ойлошот, көбү посольствонун кызматкери деп ойлошот, көбү андай башка жерде ойлошот. Эгерде ортомчулук кылган болмосо айтсын, мына ушул күнү улан ортомчулук кылган, ушул кара менен ортомчулук кылган, ушул кара менен иштешкен деген маалыматты мен чакырып бетим айтсын, мен сүйлөшөм бетине бет, жүзмө жүз. Эл бар, диаспора бар, чогулабыз. Ал эми жаза берет да. А өзүңүз эмне иш кыласыз Москвада? Кыргыз диаспорасынын чогулган орунбасары болом. Андан башкачы бул айлык төлөнбөгөн үчүн. Өзүнүн иштерим бар. Машиналарды коюп, такси, аяк башка да кызмат иштери бар. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Асхат Алиев Улан Кошматов боюнча арызданып, расмий кайрылгандар жок экенин айтып берди. Ушул тушта кыргыз милициясына анын эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи. Бизге келип Улан Кошматов боюнча эч ким арыз менен кайрыла албайт. Ошо Улан Кошматов жөнүндө маргында айтып өткөн бизде андай официально келип кайрылып арыз жүзүндө мындай кайрылуу жок Улан Кошматов боюнча. Диаспорада жүрөт да. Кошматовду айыптады. Кыргыз байкелерибиз эле органда иштеген. Ошол жактан бизди көрсөтүп коюптур. Чыкканда бизди паспортубузду алды дагы ошо сүйлөп аткан чогулуп барган балдарды 4-өбүздү, 5-өбүздү преступниктерди кармагандай колдорубузду өйдө көтөрүп бүт баарысын буттарысын тепкилеп эмеге салып кетти. Автобуста салып түшүрдү. Биз менен түшкөндө азыр билдимди, ошол эле кыргыз байкебиз, ошол жакта жашыруу милицияда иштеген Улан деген байкебиз түшкөн экен. Ошол байкебиз указание кылганбы, ал менде точный факты жок, бирок ошол байкебиз барып отурган биз менен чогуу. Эми эмне максатта кылышты муну билбейм, эмне максатта бизден коркушту. Азыр мен аякка баргандан деле коопсонуп калдым биздин посольстводон. Тилек Талайбеков акыркы видео кайрылуусунда коркутуу башталганын айткан. Бирок ким коркутуп жатканын кийин жарыяланарын эскерткен. Ал жерде өзүнүн кызматы менен кыянат кылгандар көп, бизди салып бергендер көп. Азыр деле биз коопсуздугун жүрөбүз. Кишилер аркылуу коркутуулар болуп атат. Эртең ар кандай случайлар болушу мүмкүн. Ошол случайлар болуп кетсе, биз видеолорду даярдап койгонбуз, эртең чыгара турган видеолорду.
кимдер ошол бизди подставить эткен, кимдер салып берген, ошолор бүттарынан бери айтканбыз. Кимдер бизди салып кайра сүрүп чыгып алгандарын көбү айтып атышат. Аябай опасный адамдар менен душмандашып алыңар депчи. Бул нерседен коркпойм. Жок дегенде бирөө айтыш керек. Россияда кыйналып аткан кыргыздарды, эжелерибизди, апаларыбызды, мына посольствода кылып аткан нерселерди бүт баарын айтыш керек. Бирөө айтпаса болбойт. Биз мындай дооматтар боюнча Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовго кайрылдык. Ал элчиликке барганын, нааразы болуп чогулгандардын уюштуруучусу катары кокусунан кармалып калганын айтып берди. Орус күч органдарына атайын карматты деген айыпты негизсиз деп билдирди. Барып карап турдум. Мен көпчүлүгүн таанып атам. Булар так интернеттен көрүп чыгып. Кийин бүткөндөн кийин булар чыгып атканда эчтеке чыгып атса чыксам, уже кармап аткан экен балчы. Мен да аралашып калдым да, эмне болуп атат? Анан кийин продюсердан мен да кошулуп калдым. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында нааразы болуп чогулган мигранттар орусиялык күч органдарына карматты деп айрым мекендештерин айыптап жатышат. Анда кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовдун аты аталган. Кошматов биздин радиого комментарий берип жатып, мындай дооматтар негизсиз деп билдирди. Мындан бир жума мурун орус полициясынын соңку аракеттерине мигранттардын негизги маселелери чечилбей жатканына нааразы болгон 30дай адам чогулган. Алардын 4-өөнү ошол жерден полиция кармап кетип, кийин кое берилген. Бул окуянын өгүнүгүшүн кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы териштирди. Москвадагы кыргызстандык жаран Тилек Талайбеков мигранттардын азыркы абалы, элчиликтин иши тууралуу нааразылыгын айтып, бир канча видео кайрылуу жарыялады. Ал эң оолу тилектеш саналаш мекендештерди элчиликтин алдына чогулууга чакырган. 9-декабрда 30 адам чогулганда уюштуруучулары катары 5 адам камакка алынган. Тилек Талайбеков кармалып чыккандан кийинки видео кайрылуусунда бул боюнча кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан